Саламатсыздарбы, кадырман угуучуларым. Баарыңыздар амансыздарбы? Анда эмесе экинчи бөлүмдү баштасак. Азамат үчүн темир тор артындагы алгачкы күндөр тозокко теңелди. Ал кечээ эле шаардын эң кадырлуу конокторунун бири бай адамдын күйөө баласы болуу алдында турган жигит эле. А бүгүн болсо анын колунда эч нерсе калган жок. Байлык да, кооз кийимдер да, кадыр барк да, эң башкысы Асель да жок. Күн сайын кечинде камеранын бурчунда жатып, ал өткөн өмүрүн барактап жатты. Иниси Максаттын абактан чыккан күнкү көздөрүн эстеди. Максаттын ордуна өзү камалганда гана ал инисинин 5 жыл бою кандай азапты тартканын, жаштыгын курмандыкка чалганын толук сезип жетти. Мен эмне кылдым? Ач көздүк көзүмдү кантип мынчалык сокур кылды деп көбүрөнчү ал Дубалды карап алып. Азаматтын камалышы менен иш бүткөн жок. Анын өтмүшүндөгү дагы бир караңгы сыр ачыла баштады. 5 жыл мурун Азамат уурдаган чоң суммадагы акчаны полиция ушул убакка чейин тапкан эмес. Ал акчалар кайда катылган эле? Бул суроо тергөөчүлөрдү гана эмес, криминалдык чөйрөнүн дагы бир таасирдүү адамы Кабыл аттуу кылмышкерди да кызыктырып жаткан эле. Кабыл мындан 6 жыл мурун Азаматты кылмыш дүйнөсүнө аралаштырган адам. Ал Азаматтын камалганын жана анын колунда катылган миллиондор бар экенин билип, өз кишилерин кыймылга келтирди. Кабылдын максаты жөнөкөй эле. Азаматты түрмөдөн же качырып кетүү, же ал жерден аны коркутуп үркүтүү аркылуу акчаны кайда экенин билүү эле. Бир күнү Азаматка түрмөнүн күзөтчүлөрүнүн бири жашыруун кат алып келип берди. Катты ачканда Азаматтын денеси муздап, анда мындай деп жазылган эле. Азамат: сен мени унутуп калсаң керек, бирок мен сени унуткан жокмун. Ошол биз бирге иштеген акчаларды жалгыз өзүң гана иштетем деп ойлодуң беле? Эгерде бир жуманын ичинде акча катылган жерди айтпасаң, сенин сүйүктүүң Асель менен иниң Максаттын өмүрү кыл үстүндө калат. Тандоо өзүңдө. Азамат эми өзү үчүн эмес, өзү кыянаттык кылган жакындары үчүн корко баштады. Ал Максат менен Аселге кандайдыр бир жол менен кабар бериш керек эле. Бирок ага ким ишенмек? Акыркы күндөрү Максаттын артынан белгисиз унаалар аңдып жүргөнүн ал өзү да байкай баштады. Кабылдын кишилери шаарда Максатты Азамат деп ойлоп, ага кысым көрсөтүүнү пландап жатышкан. Анткени алар эгиздердин ордун алмаштырып алганын дагы деле толук билишчү эмес. Бир күнү кечинде Максат жумуштан келе жатканда аны 2 кара кийимчен адам тосуп алды. Сен Азамат 5 жыл камакта отуруп баарын унутуп калдым деп ойлодуңбу? Кабыл ага акчаны сурап жатат. Эсиңе кел, болбосо кеч болот деп аны коркутуп караңгы көчөгө таштап кетишти. Максат Азаматта баарын түшүндү. Анын агасы Азамат убагында чоң кылмыштуу топ менен байланышта болгон. Ал бул тууралуу Аселге айтууну чечти. Асель болсо азыркы учурда атасынын компаниясында иштеп, жашоосун жаңы барактан баштоого аракет кылып жаткан эле. Асель Максатты укканда жүрөгү кабынан чыга жаздады. Демек, Азамат бизди дагы деле коркунучка кептеп жатабы? Ал камакта жатып да бизге тынчтык бербейт экен да. Бирок Максат анын колунан кармап: жок Асель, бул жолу биз коркпошубуз керек. Биз чындыкты аягына чейин ачып, бул баткактан биротоло чыгышыбыз зарыл, деди чечкиндүү. Максат менен Асель Азамат жаткан абакка жолугушууга барууну чечишти. Бул Аселдин той күнүнөн кийин Азаматты биринчи жолу көрүш эле. Айнек тосмонун артында отурган Азамат арыктап, көздөрү кирип кеткен. Бирок иниси менен Аселди көргөндө анын жүзүнө үмүттүн учкуну жүгүрдү. Ал телефондун трубкасын алып, титиреген үн менен сүйлөдү. Максат: Асель, мени кечиргиле. Мен силердин бул жерге келишиңерди күткөн эмесмин. Силерге коркунучтуу болуп жатат. Кабыл мени таап алды. Ал акчаны талап кылып жатат. Максат трубканы алып, олуттуу үн менен: Азамат, акча кайда? Ошол акчаны укук коргоо органдарына өткөрүп берсек гана Кабылдын да, сенин да маселең чечилет. Болбосо биздин өмүрүбүз коркунучта, деди. Азамат бир аз убакытка унчукпай калды. Ал ичиндеги акыркы сырды өзү гана билген, өмүрүн сактап кала турган жалгыз картаны ачууну чечти. Ошол акчалар, мен аларды эч жакка короткон эмесмин. Алар биз кичинекей кезибизде өскөн
эски балдар үйүнүн жанындагы ташталган тегирмендин астында көмүлгөн. Мен ал акчаны кайрымдуулукка берүүнү ойлочумун, бирок коркчумун. Максат кабылдын кишилери ал жерди билбейт, бирок силерди аңдып жүрүшөт. Абдан сак болгула. Максат менен Асел тегирменге барууну чечишти. Бирок алар жалгыз эмес эле. Алар полицияга кабар берип, атайын операция уюштурушкан. Бирок кабылдын тыңчылары да бош турган жок. Алар Максаттын кыймыл-аракетин байкап, арттарынан калбай жүрүштү. Түн бир окумда токойдун ичиндеги эски тегирмендин жанында чыңалуу туу чокусуна жетти. Максат акча катылган кутуну жерден казып алган учурда кабыл баштаган куралчан топ курчап калды. Мына, аягында баары бир мага келдиңер деп каткырды Кабыл. Азаматтын иниси экенсиң, бирок акылың агаңдыкындай эмес окшойт. Эми акчаны мага бергиле да бул дүйнө менен коштошкула. Ошол учурда Аселдин жүрөгү титиреп Максаттын артына жашынды. Максат болсо денеси менен Аселди калкалап, "Кабыл, сен бул акчаны эч качан ала албайсың. Сенин убактың бүттү" деп кыйкырды. Заматта токойдун ичи жаркырап, полициянын унааларынын сиренасы угулду. "Куралды жерге койгула, силер курчоодосуңар" деген үн жаңырды. Кабыл кутурган иттей болуп Максатты көздөй ок чыгарды. Ошол замат атышуу башталды. Ок атышуу учурунда Максат Аселди ок тийбесин деп жерге жыгып, өз денеси менен жаап калды. Кабылдын огу Максатка тийди. Эми Кабыл өзү жана анын кылмыштуу тобу полиция тарабынан колго түшүрүлүп кармалышты. Асел көзүн ачканда анын үстүндө канга боелуп жаткан Максатты көрдү. Анын көздөрүнөн жаш куюлуп, Максаттын башын кучактап, "Максат, көзүңдү аччы суранам, мени таштаба, биз эми гана баарын баштадык го" деп чыңырды. Тез жардам унаасы Максатты ооруканага алып жөнөдү. Анын абалы өтө оор эле. Ал эми табылган акчалар толугу менен мамлекетке жана балдар үйүнө кайрымдуулукка өткөрүлүп берилди. Арадан 3 ай өттү. Оорукананын терезесинен жаздын жылуу күнү тийип турган. Максат дарыгерлердин жардамы менен Аселдин күнү-түнү кылган камкордугу менен бутуна туруп айыккан. Анын эрдиги, Аселди куткарып калганы, алардын ортосундагы сезимдерди ого бетер бекемдеди. Бул арада Азамат да түрмөдөн инисинин аман калганын жана Кабылдын тобу камалганын угуп, жеңилдей түштү. Ал эми өзүнүн жаза мөөнөтүн кабыл алып, чыныгы тобо кылуу жолуна түштү. Ал Максатка жазган катында: "Иним, сен мага караганда миң эсе бийик жана таза адамсың. Мен сенин жашооңду уурдадым, бирок сен менин жанымды жана Аселди сактап калдың. Эми мен эч качан өтмүшкө кайтпайм. Сен бактылуу болууга татыктуусуң" деп жазган. Асел менен Максат ооруканадан чогуу чыгып баратышканда аларды алдыда узак, таза жана эч кандай сырлары жок, ачык айкын, бактылуу жашоо күтүп турганын экөө тең сезип жатышты. Тагдырдын татаал жолдору аларды бир убакта адаштырса, эми акыйкаттык аларды биротоло бириктирди. Урматтуу угармандарым, мына ушуну менен биздин тагдыр дастаныбыз толугу менен өз соңуна жетти. Жашоо кээде бизди эң оор сыноолорго салат, бирок жүрөгү таза, ниети түз адамдарды баары бир бакытка жетелейт. Азаматтын катасы, Максаттын курмандыгы жана Аселдин чыныгы сүйүүсү бизге абдан чоң сабак болду. Сиздер менен ушул убакыт бою чогуу болгонубузга абдан ыраазыбыз. Чыгарма сизге жакты деп ишенебиз. Кийинки ушундай кызыктуу окуяларды өткөрүп жибербөө үчүн каналыбызга кошулуп, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынчтык, ишеним жана бакыт өкүм сүрсүн. Кийинки жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар.